Кинорежиссер, сценарист, актер жана Европа киноакадемиясынын мүчөсү Актан Арым Кубат кинематографиялык искусство жаатындагы көрүнүктүү эмгеги үчүн Франциянын Маданият министрлигинин искусство жана адабият орденинин кавалери наамына татыды. Сыйлыкты Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Дилаус тапшырды. Присвоить вам звание кавалера ордена искусств и литературы. Cinéma à la fin du 19e siècle avec les Франция бул кинонун өлкөсү катары таанымал. 5 салытка айланган дүйнөлүк деңгээлдеги кинематографтарды жогорку сыйлык менен сыйлоону улантуудабыз. Дал ошол инсандардын бири кинорежиссер, сценарист жана актер Актан Арым Кубаттын да эмгеги бааланып жатат. Бул киши чоң талант. Мындан улам Франция анын таланттын чыгармачылыгын баалабай коюуга мүмкүн эмес. Актан кайталангыс талант. Анын дүйнөлүк кинематография тармагында орду да салымы да чоң. Искусство жана адабият ордени 1957 жылы Францияда жана дүйнөдө искусство менен адабиятты жайылтууга кошкон салымы аркылуу айырмаланган инсандарды сыйлоо үчүн түзүлгөн. Дал ошол жогорку наамга ээ болгон сыйлык ээси чыгармачылыгы бааланып жатканына ыраазы. Мен бүгүн өтө кубанычтамын да. Анткени ар кандай сыйлыктарды алып жүрөм, орден медальдарым бар. Бирок бул Француз республикасы тапшырып аткан мен үчүн өтө маанилүү. Анткени Франция бул дайыма маданияттын, искусствонун өлкөсү деп койсо болот. Анан кийин булар ошол бүт дүйнө жүзү боюнча ошол мындай ошол искусство маданият өнүккөнгө өзүнүн салымдарын кошуп жүрүшөт. Өз тармагынын мыкты чебери аталган кинорежиссер адам катары да мээримдүүлүгү, жан дүйнөсүндөгү жылуулугу, адамгерчилиги менен замандаштарынын чоң сыймыгы. Актан Арым Кубат агабыз дүйнөлүк киного салым кошкон көрүнүктүү режиссер катары Борбор Азияда, Евразия мейкиндигинде гана эмес, Францияда дагы өтө таанымал. Муну киши тарткан бардык кино тасмалар Францияда, ошонун ичинде Кан фестивалында, ошол фестивалдын жана өзгөчө көз караш деген бир программасы бар. Такай кандай бир ийгиликтүү түрдө көрсөтүлүп келет. Демек бул киши Франция коомчулугуна, француз коомчулугуна таанымал десек жаңылышпайбыз. Актанды инсан катары, сүрөткөр катары мен айтат элем, бул абдан жогорку деңгэл. Бул деңгэл жалгыз гана Орто Азияда эмес, бүт мурунку СНГ өлкөлөрдүн арасында авторский кинодо менимче Актан аябай көрүнүктүү орунду ээлейт. Актан Арым Кубаттын 5 кемпир, Маймыл, Светаке, Кентавр эсимде тасмалары Франциядан келген кесиптештери менен биргеликте тартылган. Анын ичинен Маймыл, Светаке тасмалары менен Канны эл аралык кинофестивалынын өзгөчө көз караш программаларына катышып, бир канча сыйлыктардын лауреаты болгон. Ошондой эле режиссердун бардык тасмалары Франциянын кинотеатрларында кеңири жайылган. Кино алып келгенде ар дайым сүрдүү, улуттуу көрүнчүсүз. Айжамал Олжобай кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24. Адамдын канаты деп коебуз. Канатыбыздан айрылганбыз.